Бекбурбиев: бул жашоодо эч кимге жардам берүүгө милдеттүү эмес. Кыргыз эстрада жылдызы Бекбурбиев учурдагы кыйчалыш абал тууралуу оюн Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын пикиринде бул жашоодо эч кимге жардам берүүгө милдеттүү эмес. Бул жашоодо эч кимге жардам берүүгө милдеттүү эмес. Ачуу чындык, дүйнөнүн жазылбаган мыйзамы ушундай. Керек болсо мамлекет дагы белгилүү маселелерде гана жардам көрсөтө алат. Менеджер катары барыбызга акчасы да жетпейт. Бул илдет күчтүү өлкөлөрдүн дагы айласын кетирип турат. Биздин эле эмес. Ушул убакытта эле өз чөнтөгүнөн акча чыгаргандарга алкоо сөз айтып, рахмат деп турганын ордуна бул уурдалган акчасын кайра бизге берди. А эмнеге тигил бай бербейт, берсин деп чанжыраганыбыз туура эмес. Адам жараткандын жана энесинин алдында гана милдеттүү. Эгер ал башка дагы бирөөгө жардам берип жатса, демек ал анын ыйманынан, чын жүрөгүнөн деп билелик. Бул дүйнө элинин башына түшкөн бизде көрөбүз. Башка арга жок. Адамдык сапаттан кетпей, сабырдуу карманалы дейтерчи. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Нурлан менен Асель ажыраштыбы деген кептерге Нурлан Насиптин апасы чекит койду. Социалдык тармактарда жылдыздуу жубайлар Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованы эки айры жолго түшүп, Асель апасыныкында экендиген айын көп желдей тарап жаткан учуру. Албетте бул маалымат тууралуу түгөлөр эч кандай комментарий бере элек. Эки ырчынын жашоосунда көптөгөн маанилүү окуялар болуп, Нурлан мырзанын Түркиядан көзүнө операция жасап жаткан күнү Асель Бишкекте сулуулук салону ачылышы аземин өткөрүп, жатканы көпчүлүктүн кыжырын келтирип, түрдүү пикирлер менен коштолгон. Андан көп өтпөй 1 жашка толгон кыздары Дариянын туулган күнүндөгү Асель Кадырбекованын эне болгон күндө да биз сенин ата-энең бойдон калабыз деген билдирүүсү хейтерлердин чырагына май тамызып, экөөнүн жашоосу кайрадан кызуу талкуулана баштаган. Ал эми кечээ 2 апрель күнү алып баруучу Максат Давранов жеке баракчасынын түз эфир аркылуу уюштурган Аяш апам долбоорунун алгачкы коногу Нурлан Насиптин апасы Тамара Райымбекова болуп, анда көпчүлүк талкуулар жараткан темага чекит коюлду көрүнөт. Ырчынын апасы Тамара апа ул кыздары неберелер тууралуу айтып жатып, карантин убагында туш келип калдык. Буюрса карантин бүтөр менен неберебиз Дариянын тушо тоюн беребиз деди. Андан тышкары социалдык тармактарда билип-билбей терс пикир жазгандарга нааразычылыгын билдирди. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи.